Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров мекендештерине кайрылуу жасап, анда Бакиевчи, Акаевчи дей берсек, кадрларды башка планетадан издеш керек дейт. Президент Садыр Жапаров өзүнүн Instagram баракчасы аркылуу кадрдык өзгөрүүлөр боюнча кыргызстандыктарга кайрылуу жолдоду. Ал өлкө оңолуп, мамлекеттик башкаруу иретке салынсын, казнадан уурдагандар токтосун, ашыкча кызматтар жоюлсун деген революция жасалганын белгилеген. Мен революция жасагам, ошон үчүн ушул кызматта өмүр бою олтурушум керек, жоюлбасын деген түшүнүктөн алыс бололу. Экинчиден, бул Акаевчи болчу, тигил Бакиевчи болчу, ал Атамбаевчи же Жээнбековчи болчу деген эски түшүнүктөрдү токтотолу. Минтип отурсак, анда өлкөбүздүн ичинен бир дагы татыктуу кадр таппайбыз. Башка планетадан издешибиз керек болот. Үчүнчүдөн, баланча министрликке Садыр Жапаровго душман болуп жүргөн, аны камаганга салым кошкон кадр бара жатат деп сындагандарга айтарым. Азыр биз душмандаша же туугандаша турган мезгил эмес. Эл үчүн, мамлекеттин келечеги үчүн өткөн кеткенди унуталы. Сабырдуу бололу. Кудай сабырдуулар тарапта, деп жазган Жапаров. Президент азыр министрликке мурдагыдай тааныш билиш эмес, ошол тармактын адиси бара жатканын айтты. Мындан ары бөдөнөнү сойсо да касапчы соет. Эгерде мурдагыдай гөндүм адатын жасап, уурдай баштагандар болсо дароо камалышат, дейт мамлекет башчы. Ал ошондой эле бүгүнкү күндө жалпысынан 48 министрлик, комитет, агенттик жана башка ведомстволор бар экенине токтолгон. Эльвира Сурабалдиева бул кызматта убактылуу болгонумду билгем, дейт. Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева кызматтан кетүү тууралуу пикири менен бөлүштү. Бул туурасында ал Twitter баракчасында жазып калтырды. Колдоо көрсөткөн жана жардам бергендердин баарына, ошондой эле жумушумду сындап, ал үчүн тынчсыздангандарга ыраазычылык билдирем. Жогорку кызмат чоң жоопкерчиликти талап кылат. Муну менен бирге чоң стрессти алып жүрөт. Оор мезгилде келдим. Убактылуу экендигин билгем. Алдын ала сүйлөшүлгөн. Буга нааразы эмесмин. Кечээ күнгү документ иштери бүтүп, тынч жан дүйнөм менен жумуштан кетем. Коронавирус боюнча жоопкерчиликти алуу оңой эмес. Республикалык коронавирус менен күрөшүү штабын Саламаттык сактоо министрлигине өткөрүп берем. 2021 жылдын 4 февралында вице-премьер-министр болгонума 100 күн болот. Отчетумду берем, деп жазып калтырган Эльвира Сурабалдиева. Бүгүн 2 февралда Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде Улукбек Марипов сунуштаган өкмөттүн жаңы түзүмү каралууда. Марипов сунуштаган тизмеде Эльвира Сурабалдиева жок. Ал эми өкмөт башчылыкка Мариповдун өзүнүн талапкерлигин 1 февралда көпчүлүк коалиция карап жактырышкан. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандан чыгып кетти деген маалымат таркады. Бул туурасында Сооронбай Жээнбековдун басма сөз катчысы Толгонай Стамалиева мындай деп билдирүү берди. Сооронбай Жээнбеков Сауд Аравиясына умрага жөнөп кетти. Маалыматка ылайык, Сауд Аравиясынын падышасынын чакыруусу боюнча уюштурулган бул сапар 2020 жылдын ноябрынан бери пландалып келе жаткан. Пандемияга байланыштуу зыяратчыларга чектөө коюлуп келгендиктен бара албай жүргөн. Жээнбековдун умра сапары 10 күнгө уланып, ал кайра Бишкекке кайтып келет. Жээнбеков жубайы менен Бишкектен Түркиянын Стамбул шаарына учту, андан ары ал Сауд Аравиясынын Жидда шаарына барат, деп айтылат билдирүүдө. Белгилей кетсек, 2017 жылы 6 жылдык мөөнөттө президент болуп шайланган Сооронбай Жээнбеков 2020 жылы парламенттик шайлоодон кийинки башаламандык учурунда кызматын тапшырып берген. Айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министринин милдетин аткаруучу Тилек Токтогазиев өзү жөнүндө жана министрлик жөнүндө ар кандай ушактар айтылып жатканын айтып, кайрылуу жасады. Урматтуу кыргызстандыктар, колдооңуздарга чоң рахмат. Сиздердин ар бир айтылган жылуу сөзүңөр, колдоо максатында жазган катыңар жана чалууларыңар демиме дем кошту. Бул мен үчүн абдан жагымдуу. Министр катары жумушка киришкен күнү мен сиздерге отчет берем деп убада бергем. Андыктан эртең 100 күндүн ичинде биздин команда кандай ири долбоорлорду ишке ашырганын айтып берүү үчүн пресс-конференция беребиз. Баса, азыр мен жөнүндө, министрлик жөнүндө ар кандай ушактар айтылып жатат. Сиздерди ишенимдүү булактардан такталган маалыматтарын гана окууга чакырам, дейт ал. Финполдун айрым кызматкерлери Садыр Жапаровго кайрылуу жазышты. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын жамааты президент Садыр Жапаровго кайрылды. Бул кайрылуу аталган кызматтын Facebook баракчасына чыкты. Кайрылууда финансы полициясы, Ички иштер министрлигинин алдындагы кызмат болоору тууралуу айтылат. Урматтуу кыргыз калкы, мына бүгүн мамлекетибизде тарыхта биринчи жолу таза шайлоо өтүп, татыктуу президентти шайлап алдык.
Ажообуз ак иштеймин деп мамлекеттик кызматтарды оптимизация жасоо жолунда турат. Ошону менен бирге финансы полициясын Ички иштер министрлигине кошулушу мүмкүн деген сөздөр пайда болду. Эгерде финансы полициясын милицияга кошпойсо туура эмес болуп калчудай. Себеби финансы полициясы бүгүнкү күндө укук коргоо органдарынын ичинен жалгыз гана өзүн өзү актаган кызмат. Мисалы, жылына кызматкерлердин айлыгына жана башка чыгымдарына 300 миллион сомдой акча каражаты которулса, ал эми ар кайсы кылмыштардын бетин ачуу, салыктык жана коррупциялык кылмыштардан келтирилген зыяндарды кайтарганда финансы полициясынын кызматкерлери мамлекетибизге 3 миллиард сомдон көп акча каражатын кайра кайтарышат. Андан сырткары финансы полициясы өз жумушунда эч бир башка кызматты кайталабайт. Финансы полициясы өз алдынча кызмат болушу зарыл. Башка кызматка кошуп койсо, милициянын ичинде болуп жаткан кылмыштар билинбей, ичинде кала берүү коркунучу пайда болууда. Анткени карга карганын көзүн чукпайт дегендей көп кылмыштар көмүскөй болушу мүмкүн. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Кыргызстан боюнча финансы полициясында 300 кызматкер болсо да коррупция менен күрөшүүдө. Мамлекеттин бюджетин толуктоодо финансы полициясынын салымы аябай чоң. Мамлекетибиздин келечеги чечиле турган чоң кадамдардын алдында турганыбызда финансы полициясын туура колдонуп, келечекке чоң салымыңызды кошосуз деп ишенем. Аман болуңуз. Кыргыз Республикасын туңгуюктан алып чыккан Ажоо катары тарыхта атыңыз калган инсан болосуз деп жазылат маалыматта. Финпол жетекчиси Сыймык Жапыкеев аталган кызматты жоюу тууралуу айтылган сөздөргө пикирин билдирип, социалдык тармактагы жеке баракчасына пост жазды. Анда мындай дейт: Кубанычбек Жумалиевдин балдары камактан чыгып кетти. Достор, барсыңарбы? Чөтө башкача кетип баратат. Финполду эл колдойт. Кубанычбек Жумалиев 100 миллион сом жана инвестордун 800 миң долларын бир күндө коем. Балдарымды чыгарып бер дегеннен биз аз, андан көбүрөөк болсун деп болбой койсок, Первомайский сот чыгарып салды. Бюджетке бир тыйын төлөгөн жок. Балдары камактан чыгып кетти. Достор, Финпол жеңилип калабызбы? Кандай кылсак? Оюңарды жазгыла деп ал пост жазды. Пандемия учурунда министрлик 1 сом 50 тыйындык бахилаларды 150 сомдон сатып алган. Башкы прокуратура Саламаттык сактоо министрлигинде жүргүзүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгында жеке коргонуу каражаттарын сатып алууда бир катар мыйзам бузууларды аныктады. 2020 жылдын 6 майында Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин комиссиясы негизсиз мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү мыйзамдарды бузуп, жеткирүүчүлөрдүн коммерциялык сунуштарын четке каккандыгы аныкталды.